Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 10 августка карата жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. Дагы 258 адамдан коронавирус илдет аныкталды. 2020 KG интернет басылмасынын сурамжылоосу менен кайсы партия алдыда келе жатат? Лукашенконун бийликте болушу Курманбек Бакиев үчүн жакшы. Издөөдө жүргөн өзбекстандык журналист Бишкекте кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырмакчыбыз. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде коронавирус илдетинен 6 адам көз жумду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Бишкек шаарынан 3 бейтап, Ысык Көл облусу боюнча 1, Жалал-Абад аймагынан 1 бейтап жана Баткен облусунан 1 бейтап каза болгон. Коронавирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1474 киши болду. Ошондой эле 10 августка карата өлкөдө коронавирустун жаңы 258 учуру катталды. Алар Бишкек шаары боюнча 84 учур, Ош шаарында 24, Чүй өрөөнүндө 17, Ош облусунда 25, Талас жергесинде 5, Нарын аймагында 10 учур, Ысык Көл облусунда 21, Жалал-Абадта 37, ал эми Баткен облусунда 35 учур катталды. Өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 40.177 жетти. Ошол эле учурда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 407 бейтап сакайды. Илдеттен айыккандардын жалпы саны 32.229 жетти. Эгерде кечээ шайлоо өтсө, Мекеним Кыргызстан партиясы жеңмек. 2020 KG интернет басылмасы 4 октябрга карата сурамжылоо өткөрүп жатат. Анда эгерде ушул жекшембиде шайлоо өтсө, кайсы партияга добуш берет элеңиз деген суроо окурмандарга берилген. 10 күндүн жыйынтыгы боюнча ушул сааттарга карата биринчи орунда Мекеним Кыргызстан партиясы 43.360 добуш, экинчи орунда Биримдик партиясы 24.240 добуш. Үчүнчү орунда Социал-демократтар партиясы 6276 добуш, төртүнчү орунда Реформа партиясы 3864 добуш, бешинчи орунда Ыйман Нуру партиясы 1706 добуш, алтынчы орунда Баарына каршы 1085 добуш, жетинчи орунда Мекен ынтымагы 458 добуш, сегизинчи орунда Бүтүн Кыргызстан партиясы 455 добуш, тогузунчу орунда Афганчылар партиясы 426 добуш, 10-чу орунда Атамекен партиясы 213 добуш, 11-чи орунда Бирбол партиясы 182 добуш, 12-чи орунда Кыргызстан партиясы 180 добуш, 13-чү орунда Чоң Казат партиясы 178 добуш, 14-чү орунда Мекенчил партиясы 132 добуш, 15-чи орунда Улуу Журт партиясы 124 добуш. Калган 29 партиянын бири дагы 100 добушка чейин топтой алышкан жок. Сурамжылоонун биз мындан ары дагы улантмакчыбыз. Эскертүү, мындан ары айрым партиялар тарабынан кызытма методдор колдонулса, ал партиялардын добуштары кыскартылмакчы. Белоруссияда учурда абал тынч эмес. 9 августта Беларусь өлкөсүндө президенттик шайлоо аяктады. Анда өлкөнү 25 жылдан ашуун башкарып келген мурунку президент Лукашенко 79,7% добушка ээ болду. Ал эми анын башка атаандашы делген Светлана Тихановская 6,8% менен шайлоодо жеңилип калган. Бирок ага чейин көз карандысыз интернет басылмаларынын июль-август айларында жүргүзгөн сурамжылоолору боюнча Тихановская 71,8% менен алдыда келе жаткандыгы айтылат. Ал эми Азаттык Беларусь радиосунун июль айындагы сурамжылоосу боюнча Тихановская 73,22% менен алдыга чыкса, Лукашенко май айынын жыйынтыгы боюнча 1%, июль айынын сурамжылоосунда 6,49% добушка ээ болгон. Мындан улам Минск шаарында нааразычылык акциясы күчөп, башаламандык жаралган болчу. Белгилүү болгондой, Беларусь борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы президент Александр Лукашенко баштаган 5 адамды Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Конопатскаяны, Сергей Черечинди каттоодон өткөргөн. Белгилүү видеоблогер Сергей Тихановский камакка алынгандан кийин шайлоого анын ордуна аялы Светлана Тихановская аттанган. Бүгүн Александр Лукашенкоға тиешелүү учак Беларусь өлкөсүнүн аймагынан чыгып кеткендиги тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Учакта Александр Лукашенко жана анын үй бүлө мүчөлөрү болушу мүмкүн экендиги айтылат. Албетте, Лукашенконун бийликте болгондугу бозгундагы президент Курманбек үчүн жакшы. Себеби
Бул алардын коопсуздугуна кепилдик болот. Эгерде эртең Лукашенко бийликтен кетип калса, алардын коопсуздугуна чоң күмөн суроолор жаралат дейт саясий серепчи Максат Чакиев. Эми бул жеңиш канчалык белорусияларга же өздөрүнө жакшы болот, жаман болбойт эми оны мындай айтканда ушу белорустун жарандар айтып атат. Ал эми биздеги Кыргыз мамлекетинин мурдуку президенти жана ошондой эле анын командасы азыркы учурда Белоруссияда жүрөт. Алар үчүн албетте Лукашенконун бийликте болгону абдан жакшы. Себеп дегенде бул алардын ошо Белоруссиядагы жүрүшүнө мындай айтканда безопасностуна, коопсуздугуна бул гарантия болот. Ал эми эгерде Лукашенко эртең бийликтен кетип калса, эгер бийлик ошполса, анда бул жерде алардын коопсуздугуна чоң мындай айтканда күмөн суроолор жаралат. Себеп дегенде мен ойлойм, азыр жаңы бийлик Бакиевтерге болобу, же Данияр Усеновго болобу, жана башкаларга болобу, аларга Белоруссияда болушуна эч кандай кепилдик бербейт. Себеп дегенде Кыргыз мамлекети өзүнүн протесттик ноталарын дагы жөнөтсө, Лукашенко эгер буга чейин ал протесттик ноталарды четке кагып кетсе, ал эми жаңы бийлик четке какпашы мүмкүн. Жана ошонун артынан Бакиевде болобу, же Данияр Усеновго болобу, жана башкаларды Кыргыз мамлекетине кайтарып бериши мүмкүн да. Ошон үчүн Бакиевдер үчүн Лукашенконун азыркы учурда бийликти алганы өтө мындай айтканда кызыктар. Эскерте кетсек, Курманбек Бакиев бийликке 2005-жылы Жоогазын революциясынан кийин келген. 2010-жылы апрель окуяларынан соң Белоруссияга качууга аргасыз болгон. Ал 2010-жылдын 7-апрелинде Бакиевтердин бийлигине каршы митингге чыккан элди аткылоо боюнча иштин негизги каарманы болуп эсептелет. Жогорку сот Курманбек Бакиевти сыртынан өмүр бою эркинен ажыратып, кийин жаш курагын эске алуу менен мөөнөтүн 30 жылдык жаза өтөөгө алмаштырган болчу. Учурда ал экинчи аялы менен Белоруссияда баш калкалап келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 10 августта өзбекстандык журналист Бобомурод Абдуллаевдин кармалышы тууралуу маалымат берди. Анда өзбекстандык жаран 8 августта 1993 жылдагы үй бүлөлүк жана кылмыш иши боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер тууралуу Минский конвенциясынын алкагында кармалганы жазылган. Кармалган адам бир катар кылмыштар үчүн Өзбекстандын укук коргоо органдарынын издөөсүндө жүргөндүгү белгиленген. Маалыматка караганда 1973 жылы туулган өзбекстандык жаран УКМКга камакка алынган. Учурда башкы прокуратура анын баш коргоо чарасын аныктап жатат. Өзбекстандын компоненттүү органдарына өткөрүп берүү маселелери каралууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги тез жардам унааларын сатып алууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин порталында айтылгандай, тез жардам унааларын сатып алууга 145 миллион сом каралган. Сынактык арыздарды 31 августка чейин тапшыруу керек. Биринчи лот 42 миллион 297 миң сомго. 10 тез жардам унаасы. Экинчи лот 102 миллион 702 миң сомго 27 тез жардам унаасы алынат. Бүгін 10 августта Россиянын Екатеринбург шаарынан Ошко 219 кыргызстандык учуп келди. Арасында 12 жаш бала бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Урал аба каттамдары компаниясынын чартердик рейси менен Ош шаарына келген мекендештер Россиянын бир катар шаарларынан чогултулган. Жүргүнчүлөрдүн тизмеси Урал федералдык округунун региондорунан жана шаарларынан келген жарандардын жана кыргыз диаспоралык уюмдарынан келип түшкөн кайрылууларын эске алуу менен түзүлгөн. Өнүгүү прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев парламенттик шайлоого катышпай тургандыгын жарыялады. Ал Фейсбуктагы билдирүүсүндө элди алдап парламентке келүү мүнөзүнө туура келбей тургандыгын айтты. Жогорку кеңештин 7-чакырылыштагы парламенттик реформа жасаган, өзгөртүү кылган парламент болоруна менин көзүм жетпейт. Ошол себептен 5 жылдын аралыгында кийинки парламенттик шайлоого биз шайлоочунун оюн, мамлекетке болгон көз карашын жакшы жака өзгөртүү боюнча иштерди алып барабыз. Ошондуктан бул шайлоого мен жеке өзүм катышпайм. Элди алдап парламентке келүү менин мүнөзүмө туура келбейт. Буга чейин Бакыт Төрөбаевдин Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышаары тууралуу сөздөр тараган болчу. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Токтомушевдин буйругуна ылайык Замир Ракиев Бишкек шаарынын казысы болуп дайындалды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлады. Ракиев 1978 жылы Нарын облусунун Кочкор районунда туулган.
дин жана чыгыш таануу боюнча жогорку билими бар. Эмгек тажрыйбасында медреселерде мугалим, Нарын облусунун казысы жана башка кызматтарда иштеген. Ал эми 2017 жылдын май айынан тартып муфтийдин орун басары болуп иштеп келген. Ленин чокусундагы таштандыларды тазалоо боюнча акция башталды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлайт. Акция министрликке караштуу туризм департаменти тарабынан демилгеленип, Швейцария өкмөтүнүн, Европа биримдиги, Кыргызстан Агахан фонду жана Проондун каржылык колдоосуна өтүүдө. Ал 25 августка чейин уланмакчы. Донорлор тарабынан иш-чарага $17,620 бөлүнгөн. Бул каражат альпинист гидтерди тамактандырууга, жатакканасына жана алардын кызмат акысына төлөөгө, чогултулган таштандыларды Ленин чокусунан Daarat Коргон айылындагы таштанды полигонуна чыгарууга жана башка керектүү жабдыктарга жумшалмакчы. Бокс боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиондору Майк Тайсон менен Рой Джонсон беттеши 28 ноябрга жылдырылды. Бул маалыматты The Ring журналына таянып РИА Новости жазып чыкты. 8 раундка белгиленген беттеш буга чейин 12 сентябрда Калифорнияда болоору айтылган. Маалыматта беттеш трансляциядан түшүүчү кирешени көбөйтүү максатында Тайсондун командасынын демилгеси менен жылдырылгандыгы айтылат. Ал арада Джонс дагы Тайсондун өкүлдөрү менен жолугушуудан соң макулдугун берген. Ал эми алдыда 11 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Ал эми мен сиздер менен кош айтышам. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.